Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 3-бөлүм. Оору суркоого же силердин көңүлүңөрдү ооруткан, силерге зыян келтирген кандайдыр бир нерсеге ишенүү бул алсыздык. Ден соолуктун жакшы болушуна, байгерликке, бейпилдикке, тынчтыкка жана жараткандын жол көрсөтүүчү кудуретине ишенгиле. Түпкү туюмдун кереметтерге себеп болуу күчү. Кудай Таала тартуулаган түпкү туюмдун күчүн өлчөө кыйын. Ал аркылуу силерге илхам келет. Жол көрсөтүлөт. Эс тутумуңардын чөйчөгүнө маанилүү көрүнүштөр алынып чыгарылат. Жүрөгүңөрдүн согушу, кан айлануусу текшерилип турат. Тамак сиңирүү жөнгө салынат. Бир сындырым нан жегениңерде түпкү туюм аркылуу бул канга, булчуңга, сөөккө жана канга айланат. Бул процессти дүйнөдөгү эң илимдүү адам дагы түшүнө албайт. Түпкү туюмуңар аркылуу организмиңердеги көптөгөн процесстер жана функциялар текшерилип турат. Көптөгөн проблемалардын чечилиши түпкү туюмуңар аркылуу жүзөгө ашат. Түпкү туюм эч качан уктабайт, эч эс албайт, дайыма иш үстүндө болот. Түпкү туюмуңардын кереметтерге себеп болгон күчүн уктаардан мурун ага жүзөгө ашышын каалаган белгилүү бир нерсени айтуу менен биле аласыңар. Ичиңердеги күчтөрдүн пайда болуп, силер өзүңөргө каалаган натыйжага жетүүгө себепчи болгонун байкаганыңарда абдан таң калып кубанасыңар. Бул жерде силердин чексиз мүмкүнчүлүккө байланыштырган бир күчтүн жана акылмандыктын булагы жатат. Түпкү туюмуңар идеалыңардын, максатыңардын жана дымагыңардын булагы. Шекспир түпкү туюм аркылуу өз мезгилинде бийик деңгээлге жеткен. Грек скульптору Фиди айкел жасаганда коло колдонуп кооздук, симметрия жана кышты түзүү өнөрүн жана жөндөмүн түпкү туюм аркылуу өнүктүргөн. Түпкү туюм аркылуу белгилүү искусство адамдары өздөрүнүн таң калаарлык күчтөрүн ойгото алышкан. Белгилүү италиялык сүрөтчү Рафаэл, Мадонналар, көрүнүктүү немис композитор Бетховен өздөрүнүн симфонияларын ойлоп табууларында дагы түпкү туюм түрткү болгон. Бир канча жыл мурун Индияда Йога Форест университетинде бир семинарга чакырылдым. Ошол учурда Бомбейден келген бир хирург менен сүйлөшүп калдым. Анан доктор Джеймс Эздайлдын керемет өлөңүн уктум. Эздайл 1840-жылдарда Бенгалда иштеген Шотланд улутундагы хирург эле. Ал кезде химиялык наркоздун эфир же башка заманбап ыкмалары колдонула элек болчу. Бирок 1843-жылдан 1846-жылга чейин доктор Эздайл ар кандай типтеги 400дөн ашык оор операцияларды жасаган. Анын ичинде буту колду кесүү, шишиктерди жана рак болгон жерлерди алып салуу, көз, кулак жана тамакка операцияларды жасаган. Бул операциялардын баары бир гана психикалык наркоз менен жасалган. Бейтаптар эч кандай ооруну сезбегени, операция учурунда эч кимиси каза болбогону айтылат уламышта. Таң калыштуусу, Эздайл даарылаган бейтаптардын операциядан өлгөндөрү өтө аз болгон. Бул Луи Пастер жана Жозеф Листер сыяктуу батыш окумуштуулары инфекциянын бактериялык булагын аныктаганга чейинки көрүнүш. Операциядан кийинки инфекциялар стерилдүү кылынбаган аспаптардан жана өлүмгө алып келүүчү организмден болоорун эч ким ал кезде ойлобогон. Бирок доктор Эздайл сыйкырлаган бейтаптарына инфекция же септикалык абал пайда болбойт деп айтканда, бейтаптардын түпкү туюму буга реакция көрсөткөн. Алар инфекциянын өмүргө коркунуч туудурган коркунучтары менен күрөшүү процесстерин иштеп чыгышкан. Карагылачы, мындан 1,5 кыл мурун дүйнөнүн жарымын кыдырып чыккан бул шотландиялык хирург түпкү туюмдун кереметтүү күчүн кантип колдонууну ойлоп тапкан. Ушунун өзү эле таң калууга жетиштүү. Доктор Эздайлды шыктандырган жана анын бейтаптарын өлүм коркунучунан коргогон бул табияттан тышкаркы күчтөргө силер дагы ээ боло аласыңар. Силер түпкү туюмуңар аркылуу убакыт жана мейкиндик чегинен ашып өтө аласыңар. Ал аркылуу кыйынчылыктардан жана азаптан чыга аласыңар. Кандай болбосун, ал аркылуу силер көптөгөн көйгөйлөрүңөргө чечим таба аласыңар. Силердин ичиңерде өзүңөр да түшүнө албаган, бирок таң калтырган бир күч жана акыл бар. Бул эксперименттердин баары силердин бактылуу болушуңарды жана түпкү туюмуңардын кереметтерге себепчи болгон күчүнө ишенүүнү камсыз кылат.
Түпкү туюмуңар силердин жашооңордун китеби. Түпкү туюмуңарга кандай гана ойлорду, ишенимдерди, идеяларды, теорияларды, диаграммаларды жазып, сиңирип же жеткирсеңер, булардын баарын шарттардын, жагдайлардын жана окуялардын объективдүү көрсөткүчтөрү катары башыңардан өткөрөсүңөр. Ичкериге эмнени жазсаң, сыртта ошону көрөсүң. Жашоонун эки жагы бар: объективдүү жана субъективдүү, көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн, ой жана белги. Ой аң сезимдин, башкача айтканда, ой жүгүрткөн акылдын органы болгон мээ катышканда нервдин кагышы. Аң сезим же объективдүү акыл бир ойду толук кабыл алганда, бул ой мээнин башка бөлүктөрүнө өткөрүлүп, экспериментке айланат. Жогоруда айтылгандай, биздин түпкү туюмубуз каяша кыла албайт. Ага эмне жазсаң, ошого жараша мамиле кылат. Ал силердин өкүмдөрүңөрдү же түпкү туюмуңар аныктаган натыйжаны акыркы чечим деп кабыл алат. Ошон үчүн силер жашооңордун китебине тынымсыз бир нерсе жазып жатасыңар. Ойлоруңар тажрыйбага айланат. Америкалык философ Рольф Олдо Эмерсон адам бир күн бою эмнени ойлосо ошол болот деген. Түпкү туюмга берилген нерсе дароо сөз менен айтылат. Дүйнөдө башаламандык менен кайгынын ушунчалык көп болушунун себеби көпчүлүк адамдардын аң сезим менен түпкү туюмдун ортосундагы өз ара таасирди түшүнбөгөндүгү. Бул эки принцип өз ара жуурулушуп, гармонияда, ынтымак жана чогуу иштешкенде силер ден соолукта, бактылуу, бейпил жана кубанычтуу боло аласыңар. Аң сезим менен түпкү туюм шайкеш жана ынтымак иштегенде оорулар жана карама-каршылыктар болбойт. Ичиңде эмне болсо, сыртта да ошол болот. Үстүндө эмне болсо, астында да ошол болот. Башкача айтканда, түпкү туюмга эмнени берсеңер, мейкиндиктин экранында да ошол чагылдырылат. Ушундай эле чындыкты Муса, Иса пайгамбарлар, Будда, Зороастр, Лаоцзе жана башка акылмандар да айтышкан. Субъективдүү түрдө туура сезилген нерселердин баары шарттар, тажрыйбалар жана окуялар катары чагылдырылат. Кыймыл-аракеттер жана эмоциялар тең салмакта болушу керек. Бейиштеги, сенин оюңдагы нерсенин көлөкөсү жерде да, денеде да, чөйрөдө да болушу керек. Бул жашоонун мыйзамы. Силер кыймыл-аракеттин жана реакциянын мыйзамын, кыймылдын тынчтыгын бүт табияттан көрө аласыңар. Бул экөө тең салмакта болушу керек. Ошондо гана гармонияга жана тең салмактуулукка жетишүүгө болот. Жашоо принцибинин жан дүйнөңдө ыргактуу жана гармониялуу агылып турушуна жол беришиңер керек. Ичиңерге киргизилген жана сыртка чыгарылган нерсе бирдей болушу керек. Берилген жана туюндурулган нерсе бирдей болушу абзел. Кыялың орундалбай капаланганыңдын себеби аткарылбаган каалооңо байланыштуу. Эгер силер терс жана жаман ойлосоңор, бул ойлор терс эмоцияларга себеп болот. Негативдүү табиятка ээ болгон бул терс сезимдер көбүнчө кишини жабыркатат, жүрөк оорусуна дуушар кылат, ачууланууга жана тынчсызданууга түртөт. Азыр өзүңөр жөнүндө кандай пикирдесиңер? Силердин ар бир бөлүңөр бул пикирди туюнтат. Силердин дилиңер, денеңер, материалдык абалыңар, досторуңар, социалдык макамыңар, өзүңөр тууралуу оюңарды эң сонун чагылдырат. Түпкү туюмуңарга берилген жашооңордун бардык этаптарында айтып жүргөн нерселериңердин чыныгы мааниси ушул. Кээ бир терс ойлорду кабыл алып, муну менен өзүбүзгө зыян келтиребиз. Ачуу, коркуу, көрө албастык жана кекчилдик менен канча жолу өзүңөрдү кыйнадыңар. Булар биздин түпкү туюмга кирип кеткен уу болуп саналат. Силер мындай терс көз караштар менен төрөлгөн эмессиңер. Түпкү туюмга жашоо тартуулаган ойлорду жеткирип, анда калыптанып калган баардык терс көрүнүштөрдү жок кылгыла. Силер мына ушундай кыла берсеңер, өтүмүштөгү нерселер өчүп, эсиңерге да келбей калат. Түпкү туюм денедеги оорулардын айыгуусуна себеп болот. Түпкү туюмдун кишинин ар тараптан жакшыртуучу күчүнүн эң ынанымдуу далили ден соолукту чыңдоосу. 40 жылдан ашык убакыт мурун мен тери оорусу менен ооруп калдым эле. Эң мыкты дарылерге кайрылдым. Алар медицинанын баардык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, эң алдыңкы дарылоо ыкмаларын колдонушту. Алардын бири да пайда бербеди. Оору барган сайын күчөдү. Анан бир күнү психологиялык жактан терең билими бар бир досума жолугуп калдым. Ал мага бир клетканын бүт органга байланышы бар экенин, бул байланыш түпкү туюмда кадимки китеп сыяктуу иштегенин түшүндүрдү.
Менин түпкү туюмум денеме таасир болгондуктан аны кайрадан чыңоого себепчи боло алат эле. Анан сааттын көрсөттү. Муну бирөө жасап берди деди. Бирок саат объективдүү чындыкка айланганга чейин саат жасоочу бул боюнча так түшүнүккө ээ болушу керек эле. Эгер кандайдыр бир себептен улам саат так жүрбөй калса, саат устанын идеясы да ага муну оңдоо үчүн керектүү маалыматты бермек. Ал мындай салыштыруу менен эмнени айткысы келгенин түшүндүм. Менин денемди жараткан Кудай Таала саатка уста сыяктуу эле ал менин организмдин бардык маанилүү функцияларын жана процесстерин айыктырууну, кайра түзүүнү жана башкарууну билчү. Бирок мен ден соолук жөнүндө түшүнүгүмдү өзгөртүп, муну түпкү туюмума жайгаштырышым керек эле. Албетте, мунун натыйжасын көрмөкмүн. Менин тилегим абдан жөнөкөй жана түз эле. Менин денем жана бардык органдарым жараткан чексиз кудрет тарабынан жаратылган. Кудай Таала мени түпкү туюмум аркылуу мени айыктырууну билет. Анын акылмандыгы менин бүт органдарымды, ткандарымды, булчуңдарымды жана сөөктөрүмдү калыптандырды. Бул чексиз айыктыруучу күч менин организмдин ар бир клеткасын өзгөртөт. Бул мени толук жана кемчиликсиз кылат. Мен азыр жан дүйнөмдү айыктырып жаткан үчүн ыраазычылык билдирем. Мага чыгармачыл акыл тартуулагандыгы үчүн жаратканга шүгүр келтирем. Мен бул жөнөкөй тилекти күнүгө 2-3 жолу 5 мүнөттөн үн чыгарып кайталап жүрдүм. Бул менен 3 ай өткөндөн кийин терим толук айыкты. Оору кетти. Дарыгерим таң калды, бирок мен айыгуунун себебин билчүмүн. Мен түпкү туюмума жакшылык, сулуулук жана кемчиликсиздик жөнүндө эң сонун билдирүүлөрдү жибердим. Булар менин түпкү туюмумдагы көйгөйлөргө себеп болгон терс белгилерди жана калыптарды сыртка сүрүп чыгарды. Акылыңызда тең салмактуулук болбосо, денеңизде эч нерсе болбойт. Эгер сиз дайыма позитивдүү ойлор менен оюңузду өзгөртсөңүз, денеңизди өзгөртө аласыз. Бул калыбына келтирүүнүн негизи болуп саналат. Көпчүлүк оорулардын булагы акылда. Эгер акыл эс калыбына байланышы жок болсо, денеде эч нерсе пайда болбойт. Бир гана айыктыруу процесси бар. Ал ишеним. Бир гана айыктыруучу күч бар. Ал түпкү туюмду бизге тартуулаган зат. Силерди эмне айыктырарын билип алгыла. Ошондо түпкү туюмуңарга берилген туура көрсөтмөлөр акылыңарды жана денеңерди айыктырарын байкайсыңар. Түпкү туюм организмдеги баардык иштерди кантип көзөмөлдөйт. Ойго жүргөндө да, уктаганда да, чарчап чаалыгуу денедеги билинбеген биздин түпкү туюмубуз аң сезимдин кийлигишүүсүнө муктаж болбостон организмдеги бардык маанилүү функцияларды көзөмөлдөйт. Силер уктап жатканда жүрөгүңөр ыргактуу кага берет. Көкүрөгүңөр жана диафрагма булчуңуңар өпкөңөргө абаны соруп, кайра сыртка чыгарып турат. Организмдеги иш аракеттердин калдыктары болгон көмүр кычкыл газы сыртка чыгарылып, анын ордуна кычкылтекке алмаштырылат. Бул силердин жашооңордун улануусу үчүн зарыл. Силердин түпкү туюмуңар тамак сиңирүү процесстерин, секрецияларды жана организмдеги башка татаал кереметтүү иш аракеттерди көзөмөлдөйт. Секреция бездер бөлүп чыгарган нерселер. Мунун баары силер уктап жатканда да, ойго жүргөндө да боло берет. Эгер биз организмдин функцияларын аң сезимдүү түрдө аткарышыбыз керек болсо, өзүбүз аткара алмак эмеспиз. Балким күтүлбөгөн жерден өлүп калмакпыз. Процесстер өтө татаал жана өз ара байланыштуу. Жүрөккө ачык жасалган операцияларда колдонулуучу жүрөк өпкө аппараттары заманбап технологиянын кереметтеринин бири. Бирок бул канчалык жылдардан бери түпкү туюм көзөмөлдөп келаткан 24 сааттык жумуштан алда канча жөнөкөй. Реактивдүү учак менен океандын үстүнөн учуп өтүп, ошол учурда кабинага киргениңизди элестетип көргүлө. Албетте, учакты кантип башкарууну билбейсиңер, бирок учкучту алаксытып, кандайдыр бир кедерги жасоо кыйын болбойт эле. Анын сыңарындай аң сезимиңер дагы организмдеги иш аракеттерди камсыздай албайт, бирок бул иш аракеттерди туура улантууга тоскоол болушу мүмкүн. Кайгы, капа, кооптонуу, коркуу жана депрессия жүрөктүн, өпкөнүн, ашказандын жана ичегилердин ченеминдегидей иштешине тоскоол болушу мүмкүн. Дарыгерлер тобу стресске байланыштуу оорулардын канчалык олуттуу экенин эми түшүнө баштады. Себеби ой пикир калыптары түпкү туюмдун гармониялуу иштешине тоскоол болот. Өзүңөрдү тулку бой жана психикалык жактан начар сезгениңерде эң жакшы нерсе өзүңөрдү бош коюп, эс алып, ой жүгүртүү процесстерин токтотуу.
түпкү туюңар менен сүйлөшкүлө, ага тынчтыкты, ынтымакты жана жараткандын эреже тартиптерине баш ийүү керектигин айткыла. Мына ошондо организмдеги баардык функциялар ченемдегидей калыбына келерин көрөсүңөр. Түпкү туюңар менен ынандыруучу таризде сүйлөшүүгө аракеттенгиле. Ошондо ал силердин буйругуңарга баш ийүү менен жооп берет. Түпкү туюңардын силер үчүн иштешин кантип камсыздай аласыңар? Болуу түпкү туюңардын ар дайым иштеп жатканын билишиңер керек. Силер маани берсеңер да, бербесеңер да, ал күнү-түнү тынбай иштей берет. Түпкү туюңар организмиңердин көзөмөлдөөчүсү болуп саналат. Бирок бул купуя ички процессти аң сезимдүү түрдө түшүнүп, уга албайсың. Силер түпкү туюңар менен эмес, аң сезимиңер менен иштейсиңер. Аң сезимиңерди эң жакшы ой пикирлер, идеялар менен алек кылгыла жана адатка айланган оюңардын түпкүлүгүндө эң сонун, туура, адилеттүү жана гармониялуу нерселердин болгонуна көңүл бургула. Жүрөгүңөрдө жана жан дүйнөңөрдө түпкү туюңар ар дайым адатка айланган ойлоруңарга жараша иш кылаарын, баарын жөнгө салаарын билип, аң сезимиңерге көңүл бургула. Унутпагыла, суагы өткөн түтүктүн калыбында болгондой эле, жашоонун принциби дагы силердин оюңарга жараша ишке ашат. Түпкү туюңардагы дартка даба нерсени ичиңерде гармония, ден соолук, тынчтык, кубаныч жана моолчулук болуп агылып турарын билип алгыла. Ал силерди күчтөндүрүп, байытып, шыктандырып жана жан дүйнөңөргө агып жатканына ишенгиле. Ал сага ушинтип жооп берет. Эмнеге ишенсең, ошону менен жашайсың. Түпкү туюмдун айыгууга себеп болгон принцибин билсеңер, нерв оңолот. Дүйнөдөгү эң белгилүү айыктыруучу храмдардын бири Франциянын түштүк батышындагы Лурд шаарында жайгашкан. Лурдестин медициналык бөлүмүнүн архиви айыгып кетиши керемет деп эсептелген бейтаптардын файлдары менен толтурулган. Алардын бири Мадам Бире болчу. Мадам Бире сокур, анын көрүү нервдери шал болуп калган. Ал Лурдести зыярат кылгандан кийин кайра көрө баштаган. Аны текшерген дарыгерлер анын көрүү нервдери дагы деле иштебей жатканын айтышкан. Бирок ал көрүп жаткан болчу. Бирок бир айдан кийин кайра кароодон өткөндөн кийин көрүү механизми оңдолуп калыбына келгенин аныкталган. Мен бир айымдын ибадаткананын суусу менен даарыланбаганына бекем ишенем. Аны айыктырган нерсе өзүнүн ишенимине себепчи болгон түпкү туюму эле. Түпкү туюмдун айыгууга себепчи болгон принциби анын оюнун табиятына жооп берген. Ишеним бул түпкү туюмдагы ой. Бул бир нерсени чындык катары кабыл алуу дегенди билдирет. Кабыл алынган ой автоматтык түрдө ишке ашырыла баштайт. Бир айым бул ыйык жерге үмүт, ишеним менен барганын талашсыз. Ал айыгып кеткенин жүрөгү менен сезди. Көздүн көрүүсүнө себеп болгон түпкү туюм өлүп калган нервдердин тирилишине да себеп боло алат. Эмнеге ишенсең, сен ошолсуң. Түпкү туюңа чын ден соолукта болуу оюн кантип тамуулай аласың? Түштүк Африканын Йоханнесбург шаарында жолуккан бир киши мага өпкөнүн рак оорусуна кантип жеңип кеткенин айтып берди. Анын ыкмасы чың ден соолукта болуу идеясы түпкү туюмга жеткирүү болгон. Менин өтүнүчүм боюнча ал мага бул процесстин чоо жайын жөнөттү. Мен аны азыр сизге айтып берейин. Күнүнө бир нече жолу мен психикалык жана физикалык жактан толугу менен бош эместигиме ынандым. Өзүм мындай деп денемди эс алдырдым. Буттарымды бош койдум, булчуңдарымды да бош койдум, жүрөгүмдү, өпкөмдү да бош койдум, башымды, бүт денемди толугу менен бош койдум. 5 мүнөттөн кийин уйкум келип, магдырап, көшүлүп баратканымды сездим. Ошол учурда мен момундай чындыкты кайталап жаттым. Улуу жараткандын кемчилсиздиксиз болгону ушул тапта мен жан дүйнөмдө сезилүүдө. Эң сонун ден соолукта болууну ойлогонум ушул учурда түпкү туюмда толду. Мага берилген бейне, идеалдуу бейне, улуу жараткан акыл эсимдеги керемет образдын үнүн угуп денемди кайрадан жаратып жатат. Ал киши чындыгында жакшы болуп калганы байкалды. Анын колдонгон ыкмасы эң сонун ден соолукта болуу оюн түпкү туюм аркылуу жеткирүүнүн жөнөкөй жана тикелей жолу болчу. Ден соолукта болуу идеясын түпкү туюм аркылуу жеткирүүнүн дагы бир сонун жолу бул иреттүү жана системалуу кыялдануу. Мен шал оорусуна чалдыккан кишиге кабинетинде басып жүргөнүн, столуна колун тийгизгенин,
телефонго жооп берип жатканын, кыскасы айыгып калса эмне кылаарын элестетип көрүүсүн айттым. Мен ага эң сонун ден соолукта болуунун ушундай жол менен элестетүүсүн, анын түпкү туюму кабыл алаарын айттым. Ал мен айткан сунушту кабыл алып, өзүнө сиңирип жатты. Өзүн кайра кабинетине келгендей сезди. Ал өзүнүн түпкү туюмуна иштөө үчүн сезилерлик жана белгилүү бир нерсени берип жатканын билди. Түпкү туюм көз алдында элестетүүнүн таасириндеги кадимки кинотасма болчу. Ал көз алдында элестетүү эрежесин бир нече жума катуу аткарып машыкты. Анан бир күнү баары сыртта жүргөндө телефон шыңгырады. Телефон анын керебетинин 5 кадам алыста болчу. Бирок ал телефонго жетип жооп бере алды. Ошол учурдан тартып анын шал оорусу жоголуп кетти. Түпкү туюмдун айыгууга себепчи болгон күчү анын акыл эсиндеги элестетүүгө жооп берип, акыры айыгууга ишке ашты. Бул киши мурда нейрондук импульстардын буттарына жетүүсүнө жооп бербеген психикалык блокададан жапа чеккен. Ошон үчүн баса албай калган. Ал көңүлүн жан дүйнөсүндөгү айыгууга себепчи болгон күчкө бурганда, ошол күч ошол көңүл буруу аркылуу агылып, анан баса баштады. Ишенсең, каалаган нерсеңе жетишиңе толук мүмкүн. Эске аларлык баалуу пикирлер. Биринчи, силердин түпкү туюмуңар организмиңердеги баардык маанилүү процесстерди көзөмөлдөйт жана баардык көйгөйлөрдүн чечилишин жолдорун билет. Экинчи, уктаардан мурда өзүңөрдүн түпкү туюмуңарга белгилүү каалооңорду жеткиргиле жана анын кереметтүү күчү бар экенине өзүңөрдү ишендиргиле. Үчүнчү, түпкү туюмуңарга жеткирилген баардык нерсе шарт, тажрыйба жана окуя катары космостук экранда чагылдырылат. Андыктан аң сезимиңер кабыл алган баардык идеяларга жана ойлорго көңүл бурушуңар керек. Төртүнчү, аракет жана реакция мыйзамы универсалдуу. Силердин оюңар эффектүүдүү. Реакция болсо түпкү туюмуңардын оюңарга бере турган автоматтык түрдөгү жооп. Ойлоруңарга көңүл бургула. Бешинчи, капалануу силердин аткарылбаган каалоолоруңарга байланыштуу. Эгер силер тоскоолдуктар, кечигүүлөр жана кыйынчылыктар жөнүндө ойлонсоңор, түпкү туюмуңар дагы ошого жараша иштеп, силердин жыргалчылыгыңарга тоскоол болот. Алтынчы, эгер аң сезимдүү түрдө мындай десеңер, жашоо принцибинде ритмдүү жана гармониялуу агып өтөт. Мага мындай каалоону жана түпкү туюмду берген күч ушул тапта жан дүйнөмө муну ишке ашырып жатканына ишенем. Бул баардык конфликттерди чечет. Жетинчи, кайгы, тынчсыздануу жана коркуу менен силер жүрөгүңөрдүн, өпкөңөрдүн жана башка органдарыңардын табигый ыргагына тоскоол болушуңар мүмкүн. Түпкү туюмуңарды гармония, ден соолук жана бейпилдик жөнүндөгү ойлор менен азыктандырсаңар, организмиңердин көптөгөн функциялары өз калыбына келет. Сегизинчи, аң сезимиңерди эң жакшы кыялдар менен алек кылгыла. Ошондо түпкү туюмуңар туруктуулук менен көнүмүш ой жүгүртүүлөрүңөрдү ишенимдүү түрдө калыбына келтирет. Тогузунчу, бактылуу натыйжанын маселелерди чечилгенин элестеткиле. Ийгиликке жетип, толкунданып жатканыңарды сезгиле. Түпкү туюмуңар силердин кыялданып, сезип жаткан нерсеңердин кабыл алат жана буларды жүзөгө ашырууга себепчи боло баштайт. Өзүңөр каалаган натыйжаны кыялдангыла жана жүзөгө ашканын ойлонгула. Ошондо бул жолду бекем карманып, так натыйжаларга жете аласыңар. Биздин Пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 4 бөлүм. Жакшылыкты ойлосоңор, жакшы иштер. Жамандыкты ойлосоңор, жаман окуялар болот. Бир күн кечке дейри эмнени ойлосоңор, өзүңөр да ошолсуңар. Илгерки мезгилдерде колдонулган акыл эс аркылуу айыгуу ыкмалары. Кылымдар бою ар бир континенттин, климаттын жана маданияттын адамдары кандайдыр бир жерде адамдын организминдеги функцияларды жана жөндөмдүүлүктөрдү калыбына келтирүүчү, алардын табигый иштөө жөндөмүн сактап калууга мүмкүндүк бергидей айыктыруучу күч бар экендигин билишкен. Алар бул таң калыштуу күчтү белгилүү бир шарттарда колдонууга болот жана туура үгүт кылынса, адамдардын азап кайгысы азаят деп ишенишкен.
Бардык элдердин тарыхында бул ишенимди тастыктаган далилдер бар. Алгачкы доорлордо адамдарга жакшылыкка же жамандыкка таасир этүү, анын ичинде ооруларды айыктыруу күчү белгилүү гана ыйык адамдарга таандык деп эсептелген. Бул кишилер Кудайга таандык күчкө ээ деп айтылган. Бейтаптарды айыктыруу процесстери жана жөрөлгөлөрү дүйнө жүзүндө ар кандай болгон. Бирок Кудайга жалынып жалбаруу жана курмандык чалуу түрлөрү абдан кеңири таралган. Ар кандай салтанаттар өткөрүлүп, тумарлар, шакектер, эстеликтер жана сүрөттөр колдонулган. Бирок чынында ар бир адам түпкү туюм аркылуу жараткандан сураганды билишкен эмес. Маселен, байыркы убакта илгерки дин адамдары бейтаптарга дары-дармектерди беришкен да, уктап жатканда дем салышкан. Бейтапка уктап жатканыңда жараткан сени айыктырат деп айтышкан. Ошентип оорулуунун абалы калыбына келе баштаган. Гекта өзүнө ишенгендерге кескелдириктерди чайыр, ладан, мирра менен аралаштырып, жарым айдын алдында сыртта сабаш керектигин айткан. Бул таң калыштуу жана сырдуу ырым-жырымды жасагандан кийин алар Кудайга сыйынып, жаңы эле даярдап койгон даарыларын ичип укташат. Эгерде алардын ишеними күчтүү болсо, бизге абдан кызыктай, ал тургай акылга сыйбагандай көрүнгөн бул ырым менен көп учурда айыгып кетишчү. Бул жерде эң маанилүү нерсе Кудай Таалага гана айыктырат. Калган нерселердин баары себепкер экенин түшүнүү. Байыркы убакта адамдар түпкү туюмдун себепчи күчүн бош коюу жана колдонуу үчүн көптөгөн эффективдүү ыкмаларды пайдаланышкан. Алар бул ыкмалардын иштегенин билишкен, бирок эмне үчүн жана кантип экенин билишкен эмес. Бүгүнкү күнү алар түпкү туюмга сунуштарын айтышканын түшүнүүгө болот. Ырымдар, дары-дармектер, тумарлар адамдардын фантазиясына күчтүү таасир эткен. Дарыланып жаткан кишинин туруктуу сунуштарынын натыйжасында булар бейтаптын түпкү туюму тарабынан кабыл алынган. Айыктыруу ишине бейтаптын өзүнүн түпкү туюму себеп болгон. Бардык доорлордо табыптар медицинадан майып чыкпай, оорулуу үмүтүн үзгөндө укмуштуудай натыйжаларга жетишкен. Бул бизди мындай ойго түртөт. Дүйнөнүн ар кайсы жериндеги мындай табыптар айыгууга кандай таасир этет? Жооп мындай: айыгуу жүрүп жатат. Анткени бейтаптын ишеними анын түпкү туюмундагы айыктыруучу күчү бошотот. Табыптар колдонгон даарылоо ыкмалары канчалык алыска, акылга сыйбас жана кызыктай болсо дагы бейтаптар мындай кызыктай нерсе өтө күчтүү болушу мүмкүн деп ишенишет. Алардын толкундануусу эми муну айыгам деген ой аң сезимде жана түпкү туюмда кабыл алуусун жеңилдетет. Бул маселени кийинки бөлүмдө кеңири талкуулайбыз. Ыйык жердеги түпкү туюмдун күчү. Ар бир континентте, ар бир өлкөдө даарылануучу өзгөчө жайлар бар. Алардын айрымдары дүйнөгө белгилүү. Кээ бирлерин жакын жашагандар гана билет. Канчалык белгилүү же белгисиз болсо да, ар бир сыйынуучу жайдагы айыгуулар ошол эле себептер менен жана түпкү туюмдун себепчи күчү аркылуу жүзөгө ашат. Мен Япониядагы атактуу сыйынуучу жайларды зыярат кылдым. Бүткүл дүйнөгө белгилүү болгон Диабитсу сыйынуу жайында көңүлдү бурган колодон жасалган алп айкел бар. Бул айкел Будданын колдорун кысып, терең ойго баткандай башын ийип, коркуу сезими менен олтурганы чагылдырылган. Бул жерде мен Будданын таман алдында ант берген жаш кары дебей көптөгөн кишилерди көрдүм. Алар акча, мөмө жемиш, күрүч, жашылча, апельсин ап келишет. Шам жана жыпар жыттуу нерселерди түтөтүп дубаларды окушат. Мен бир кыздын ырдап жаткандай бирде бийик, бирде акырын үн чыгарып, эңкейип барып эки апельсинди сунганын көрдүм. Ал Буддага анын үнүн айыктырганы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал үнүн жоготкон экен, бирок ушул сыйынуу жайына келип жоголгон үнүн таптыр. Белгилүү бир ырым-жырымды карманып, орозо кармап, Буддага ант берсе, үнүн ага кайтарат деп ишенип, ишенимди үмүттүү ойготкон. Натыйжада ал акылын ишенимге шарттаган. Бул ишенимге түпкү туюмдагы себеп болгон. Кыялдануунун жана ишенимдин күчүн сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес. Мунун эң сонун үлгүлөрүнүн бири Батыш Австралиянын Перт шаарында жашаган бир тууганым кургагучук менен ооруганы болду. Анын өпкөсү катуу илдетке чалдыгыптыр. Уулу атасына өзүн айыктыруу жолун издейт. Ал атасынын үйүнө барып, кызыктай күчкө ээ монахка жолугуп калганын айтат. Бул киши Европадагы эң атактуу айыктыруучу храмдардын биринде көп убакыт жашагандан кийин кайтып келген. Ал жерден ал орто кылымдарга таандык шакектин кичинекей бөлүгүн алыптыр. Кылымдар бою сансыз бейтаптар ошол шакекти кармап көрүп айыгышкан экен.
Муну уккан бала ал кишиге атасынын ооруп жатканын айтып, шакекти карызга берүүсүн өтүнөт. Манах макул болгон, балага $500 төлөп берүүнү убада кылган. Атасы уулунун колундагы шакекти көрөөрү менен аны жулуп алды. Аны көкүрөгүнө басып, унчукпай дуа кылып уктап калды. Эртең менен ал айыгып кетти. Баардык клиникалык тесттер туура эмес болуп чыкты. Мындай айыгууларды ар убак жолуктурууга болот. Бул окуянын кызык жагы, бала ал окуяны башынан өткөргөн эмес, толугу менен ойлоп чыгарган. Ал чындыгында жолдун жээгинде жыгачты таап алып, аны бир зергериге алып барып, аны алтын шакектин ичине эски оюмдагыдай кылып коюусун өтүнөт. Анан ошол шакекти атасына берет. Өзүңөр көрүп тургандай, албетте атаны айыктырган жол жээгинен алынган жыгач эмес болчу. Ал өзүнүн күчтүү кыялы жана жакшы болуп кетем деген үмүтү менен айыкты. Кыялдануу күчү ишеним менен же субъективдүү сезим менен айкалышты. Бул комбинация түпкү туюмдун себепчи күчү менен айыгууга жол ачты. Атасы баласынын мындай оюнун билген жок. Эгер билип алса, кайра ооруп калышы мүмкүн. Ал кургак-учуктан толук айыгып чыкты. 15 жылдан кийин 89 жашында башка себептерден улам каза болду. Ишеним жерге себилген үрөн сыяктуу. Бирок кам көрүлгөндө гана өсө турганын билгиниң. Идеяны, үрөндү мээңе сеп, аны үмүт менен сугар, үмүт менен уруктандыр. Ошондо гана ал өнүп чыгат. Баардык оорулар мээден башталат. Ага байланыштуу психикалык үлгү болбосо, денеде эч нерсе көрүнбөйт. Башка бирөөгө жакшылык тилеп жатканыңда, жакшылыкка, сулуулукка жана бакубаттыкка болгон тынч ички умтулуу чексиз кудуреттүү жараткандын башка адамдын түпкү туюмундагы терс көрүнүштөрдү өзгөртүп, сонун натыйжаларды берерин билгиниң. Универсалдык айыктыруу принциби. Ар кандай медициналык окуу жайлардын тажрыйбасында айыктыруунун эң сонун жолдору жөнүндөгү документалдуу баяндары бар. Ойго келген эң тыянак булардын баарына бирдей мүнөздүү болгон маанилүү органдын жана процесстин болгондугу. Бул чын айыктырууга себеп болгон орган, бул түпкү туюм. Ал эми айыктыруу процесси, бул кудурети чексиз затка болгон ишеним. Бул негизги фактыларды ойлоп көрөлү. Бирөөсү аң сезим, экинчиси түпкү туюм деп бири-биринен бөлүнгөн силердин психологиялык функцияларыңар бар. Түпкү туюмуңар таасирдин күчүнө каршы өтө сезимтал келет. Организмиңердин функцияларынын, шарттарынын жана сезимдеринин көзөмөлү түпкү туюмуңарда. Силер дээрлик баардык оорунун белгилери гипноздолгон предметтин сунушу менен пайда болоорун билесиңер. Мисалы, сунуштун мүнөзүнө жараша гипноздолгон кишинин дене табы көтөрүлүшү, жүзү кызарып же тескерисинче үшүп чыйрыгып кетиши мүмкүн. Мисал катары, бирөөнө шал болуп баса албай калаарын айта берсең, ал чындыгында баса албай калышы мүмкүн. Ошондой эле сыйкырлаган кишинин мурдунун астына суу толтурулган чөйчөктү кармап, бул чыныгы калемпирге толо, жытта, кара деп айтасың. Ошондо бул киши абдан катуу чүчкүрө баштайт. Анын чүчкүрүшүнө эмне себеп болуп жатат деп ойлойсуңар? Суубу же айтылган ойбу? Эгер кимдир бирөө силерге тиметей өсүмдүгүнө аллергиясы бар экенин айтса, силер жасалма гүлдү бош чөйчөккө салып, гипноздоп жатканда анын мурдуна кармап, бул тиметей өсүмдүгү деп айтасыңар. Бул зат кадимки аллергиянын белгилерин көрсөтөт. Бул бизге симптомдордун себеби түпкү туюм экенин көрсөтүп турат. Симптомдорду даарылоодо түпкү туюмда ишке ашат. Остеопатия, хиропрактика, чинконг, акупунктура жана натуропатия сыяктуу медицинанын ар кандай тармактары укмуштуудай өнүктү. Дүйнө жүзүндөгү ар кандай ишенимдердин ырым-жырымдары жана салттары да ушундай. Бул жакшыруулардын баары түпкү туюм аркылуу ишке ашышы анык. Түпкү туюм манжадагы кесилген жерди айыктырууга себепчи болоорун ойлонуп көргүлө. Ал буга кантип себеп болот? Дарыгер жараатты таңып, табигый түрдө өзү айыгат дейт. Бирок табият, табигый мыйзамдын, башкача айтканда, түпкү туюмдун мыйзамынын башкача аталышы. Өзүн өзү сактоо инстинкти, табигый мыйзам. Кудурети чексиз зат ушундай табигый мыйзамды койгон. Өзүн өзү коргоо дагы түпкү туюмдун эң маанилүү функциясы. Силердин эң күчтүү инстинктиңер баардык сунуштардын эң күчтүүсү. Бири-биринен абдан айырмаланып турган теориялар. Ар кандай конфессиялар жана табыпчылык ыкмалары менен айыктыруу боюнча көптөгөн ар кандай теориялар иштелип чыккан. Алардын теориясы туура болушу керек деп эсептелген. Топтор көп.
Анткени алар өздөрүнүн көп көргөн билгени боюнча тыянак чыгарышат. Белгилүү болгондой, жакшыртуунун ар кандай формалары бар. Парижде иштеген австралиялык дарыгер Антон Месмер 1734-1815 жылдар оорулуунун денесине магнит кармаганда оорудан кереметтүү жол менен айыкса болоорун ойлоп тапкан. Ал ошондой эле айнек жана металлдын ар кандай бөлүктөрүн колдонуу менен дарылай алган. Андан кийин ал бул нерселерди таштап, колу менен оорулуунун денесин тердете баштады. Ал дарылоонун негизги булагы жаныбарлардын магнетизми деп ырастады. Ал оорулууну дарылап жаткан кишинин колунан кандайдыр бир сырдуу магниттик зат өткөн деген теорияны чыгарды. Масмер бул дарылоо ыкмасын масмеризм деп өз аты менен атаган. Бүгүн биз аны гипноз дейбиз. Масмердин ийгилигине көз арткан башка доктурлар анын дарылоосу башка эч нерсенин эмес, сунуштун эле негизинде болгонун айтышкан. Бирок алар сунуштун күчү бул таң калыштуу натыйжаларды кантип алып келгенин билишпестигин мойнуна алышты. Бул топтордун баары психиатрлар, психологдор, остеопаттар, хиропрактиктер, дарыгерлер түпкү туюмдагы универсалдуу жана себепчи күчтү колдонушат. Ар бир дарылоо алардын теориясынын натыйжасы деп ырасташы мүмкүн. Бирок чындык такыр башкача. Бардык дарылоо процесстеринде белгилүү позитивдүү психикалык мамиле керек. Бул ички мамилени же ой жүгүртүү ыкмасын ишеним деп атайбыз. Айыктырууну түпкү туюмга багытталган бир сунуштама ишин аткарган жана жараткандын айыктырууга себеп болгон ишенимдүү үмүткө көз каранды. Адам мындан башка күч менен айыга албайт. Ырас, экөөнүн тең өз теориялары жана ыкмалары болушу мүмкүн. Бирок бир гана айыктыруу процесси бар. Ал ишеним. Бир гана айыгууга себепчи күч бар. Бул түпкү туюм. Кайсы теорияны, идеяны, кайсы ыкманы тандасаң да, ишенген эле болсоң, өзүң каалаган натыйжага жетүү мүмкүнчүлүгүң бар. Бернхаймдын эксперименттери. Ипполит Бернхайм 20-кылымдын башында Франциянын Нанси шаарында медицина тармагындагы профессор болгон. Ал биринчилерден болуп дарыгердин бейтапка айткан сунушу түпкү туюмдун күчү менен эффективдүү экенин түшүндүргөн. Бернхайм тили байланып сүйлөй албай калган кишинин окуясын айтып берет. Дарылоонун баардык түрлөрү колдонулган, бирок эч бири ийгиликтүү болгон эмес. Анан бир күн ал кишинин дарыгери жаңы ыкманы үйрөнгөнүн, бул маселени чече аларына ишенгенин айтты. Ал бейтаптын оозуна чөнтөк термометрин салып койгон. Оорулуу бул аны куткаруу каражаты деп ойлоду. Бир нече мүнөттөн кийин тилин эркин кыймылдатып жатканын байкап, кубанганынан кыйкырып жиберди. Бернхайм өзүнүн сөзүн мынтип улантты. Биздин практикабызда мындай мисалдар болуп келген. Бир күнү менин кабинетиме 4 жумадан бери үн катпаган, сүйлөй албай калган жаш кыз келди. Диагнозду койгондон кийин мен окуучуларыма сүйлөө начарлоосу кээде күтүүсүздөн берилген электр энергиясы менен дарыласа болоорун айттым. Мен индукциялык аппаратты алып салыш үчүн бирөөнү жибердим. Колумду жаагына тийгизип акырын сыладым. Эми мен катуу сүйлөй аласың дедим. Көп өтпөй мен аны А, Б жана Мария деп айттырууга жетиштим. Андан кийин ал эч кандай кыйынчылыксыз эле сүйлөп баштады. Мына ошондон кийин сүйлөп кетти. Бул жерде Бернхайм бейтаптарга ишеним жана үмүттүн күчүн көрсөтүп жатат. Булар түпкү туюмга багытталган сунушту аткаруу кызматын кылат. Эске аларлык баалуу пикирлер. Айыгууга себеп болгон күч силердин түпкү туюмуңарда экенин тез эстеп тургула. Экинчи, ишеним жерге себилген үрөн сыяктуу болгонун, кам көрүлгөнсө гана өсүп, өнө тургандыгын билгиниң. Идеяны, үрөндү мээңесеп, сугарып, үмүт менен уруктандыр. Ошондо гана ал өнө өсүп чыгат. Үчүнчү, бир китеп жаңы бир ачылыш болушу мүмкүн, же идея силердин акыл эсиңердеги чындык болуп саналат. Ошондуктан азыр силер буга ээ болгонуңарга ишенсеңер болот. Идеяңардын, планыңардын, ойлоп табууңардын чындык экенине ишенгиле. Ошондо ал өзүнүн чындык экенин көрсөтөт. Төртүнчү, башка бирөөгө жакшылык, сулуулукту жана бакубаттыкты тилегенде, тынч ички аң сезимиңер аркылуу кудуреттүү зат башка адамдын түпкү туюмундагы терс көрүнүштөрдү өзгөртүп, сонун натыйжаларды бериши мүмкүн. Бешинчи, ыйык жерлерде жүзөгө ашкан кереметтүү айыгуулар түпкү туюмдагы каалоо жана кыялдануу күчүнө көз каранды. Алтынчы, баардык оорулар мээден башталат. Ага байланыштуу психологиялык калып болбосо денеде эч нерсе көрүнбөйт.
7. Гипноздук сунуш менен организмде дээрлик бардык оорулардын белгилери байкалат. Бул ойдун күчүн көрсөтөт. 8. Айыктыруу процессинде ишенимдин күчү эбегейсиз. 9. Силердин ишенимиңердин максаты кандай болсо, ошондой натыйжага жете аласыңар. Түпкү туюмуңар акыл эсиңердеги ойго жооп берет. Эгер силер ишенимди акылыңардагы ой катары көрсөтсөңөр, бул жетиштүү болот. 10. Шыпа берүүчү зат бар. Ал кудурети чексиз Кудай Таала экенин жакшы билүү зарыл. Ден соолук сезими ден соолукту, байлык сезими байлыкты чакырат. Өзүңдү кандай сезип жатасың? 5 бөлүм. Салттуу ыкмалардан көз карандысыз ойлонгула жана пландаштыргыла. Ар бир суроонун жообу жана чечими бар экенин билгиле. Азыркы замандагы психикалык айыктыруу ыкмалары. Бул эмнени жакшыртат? Дарылоо күчү кайда жана аны кантип колдонсо болот? Булар баарыбызды кызыктырган маанилүү суроолор. Алардын баарына жооп бирдей. Дарылоого себеп болгон күч ар бир кишинин түпкү туюмунда. Ал оорулуунун психикалык мамилесин өзгөртүүчү дарылык касиетти ачып берет. Эч бир психолог же дин аалымы, психиатр же дарыгер бейтапты айыктырган эмес. Илгертен айтылган кеп бар. Дарыгер жараатты таңат, Кудай аны айыктырат. Психолог же психиатр бейтаптын аң сезиминдеги психикалык тоскоолдуктарды жоюу менен эффектүүдүү өзгөрүүнү пайда кыла алат. Ошентип айыктырууга себеп болгон принцип бош коюлуп, бейтаптын ден соолугу калыбына келтирүүгө мүмкүндүк берилет. Ошо сыяктуу эле хирург физикалык тоскоолдуктарды жок кылат жана айыктыруучу элементтердин туура иштешин камсыздайт. Эч бир дарыгер, хирург психикалык лимпоз ооруну айыктырам деп айта албайт. Жалгыз айыктыруучу зат бар. Ал кудурети күчтүү Кудай Таала, калганы себепкер. Көрүнүп тургандай, баарыбызга дем берүүчү айыктыруучу жашоо принцибинин агымына бөгөт койгон психикалык, эмоционалдык жана физикалык элементтерди жок кылуунун ар кандай жолдору бар. Сиздин түпкү туюмуңуздагы айыктырууга себеп болгон принцип сиз же башка бирөө тараптан колдонулса, акылыңызды жана денеңизди көптөгөн оорулардан сактап калат. Дарылоо принциби динде өңгө, рассасына карабастан баардык адамдарда иштейт. Заманбап психикалык айыктыруунун өзөгүндө силердин түпкү туюмуңардын акылмандыгы жана себеп болгон күчүнүн ишмердигиңерге негизделген реакциясы бар. Психологдор же динаятчылар да ушундай жолду карманышат. Алар бир бөлмөгө кирип, эшикти жабышат, акыл эсти тынчтандырышат, эс алышат, өздөрүн эркин коюшат жана кудурети чексиз айыктыруучу зат жөнүндө ой жүгүртүшөт. Акыл эсин сырткы таасирден жана көрүнүштөрдөн толугу менен обочолонтуп, алар өздөрү эмнени каалап жаткан болсо, ошону үнсүз түпкү туюмга жеткиришет. Алар ал заттын өзгөчө муктаждыктарына жараша жооп берерин билишет. Мындай бир өтө таң каларлык чоң нерсени билип коюу керек. Бир натыйжаны кыялдангыла жана аны жүзөгө ашканын элестеткиле. Чексиз болгон зат силердин аң сезимдүү тандооңорго жана аң сезимдүү каалооңорго жооп берет. Өздөштүрөм деп ишенсең, түшүнөсүң. Бул сөздүн мааниси ушул. Жакшыруунун процесси. Жандуу жана жансыздын баарында мышык, ит, дарак, чөп, шамал, топурак анын иштеген универсалдуу жакшыруу принциби бар. Бул жашоо принциби жаныбарларда, жашылчаларда, минералдарда инстинкт жана өсүү мыйзамы катары иштейт. Адам бул жашоо принцибинен аң сезимдүү түрдө кабардар болгондуктан, биз аны сансыз жолдор менен өзүбүздү коргоо үчүн аң сезимдүү түрдө колдоно алабыз. Бул универсалдуу күчтү колдонуунун көптөгөн ар кандай жолдору, ыкмалары жана техникалары бар. Айыгуу процесси ишенимге негизделген. Эмнеге ишенсең, ошону менен жашайсың. Ишеним мыйзамы. Дүйнөдөгү баардык диндердин ар кандай ишеним формалары бар жана бул ишенимдер ар кандай жолдор менен түшүндүрүлөт. Жашоонун мыйзамы ишеним. Өзүң, жашоо жана аалам жөнүндө айтылган кайсы ойлорго ишенесиң? Ишенимиңдин негизинде жашайсың. Ишеним акыл эсиңерде түпкү туюмуңардын күчүнүн ойлонуу адатына байланып жашооңордун баардык фазаларында жайланышына мүмкүндүк берген ой. Ыйык китептердеги ишеним түшүнүгү ырым-жырымга, аземге, тартипке, мекемеге же формуладагы ишенимди билдирбейт. Бул ишенимдин өз жөнүндө айтылат. Акылыңардагы ишеним. Бул жөн гана акылыңардагы ой. Жүрөктөгү ишеним болсо башка. Сага зыяндуу же зыян келтире турган нерсеге ишенүүнү көзөмөлгө албасаң, чынында сага зыян берет.
Эсиңерде болсун, силерге зыян келтиргендей нерсе силер ишенген нерсе эмес, анын натыйжасы акылыңарды, ишенимди же ойду пайда кылат. Силердин баардык тажрыйбаңар, иш-аракетиңер, жашооңордогу баардык окуялар жана жагдайлар бул силердин ой жүгүртүүлүңөрдүн чагылышы же реакциясы. Тилек терапиясы. Тилек терапиясы бул акыл эстин белгилүү бир максатка багытталган аң сезим жана түпкү туюм баскычтарынын бир мезгилдеги гармониялуу жана акылдуу функциясы. Бул терапияда силер эмне кылып жатканыңарды жана эмне үчүн жасап жатканыңарды билишиңер керек. Силер айыктырууга себеп болгон мыйзамга ишенесиңер. Бул кээде психикалык терапия деп аталат. Дагы бир термин. Бул илимий дуба. Бул терапияда силер аң сезимдүү түрдө бир идеяны, психикалык сүрөттү же ишке ашырууну каалаган планды тандайсыңар. Болжолдуу, кырдаалдын идеалдуулугун сезүү менен силер бул идеяны же психикалык образды түпкү туюмуңарга өткөрүү жөндөмүңөрдү ишке саласыңар. Психикалык көз карашыңарда ишенимдүү болсоңор, каалооңор орундалып жатканын көрөсүңөр. Бул белгилүү бир максатты көздөгөн белгилүү бир психикалык иш. Силер бул терапия аркылуу белгилүү бир кыйынчылыкты жеңүүнү чечтиңер дейли. Көйгөй же оору силердин түпкү туюмуңарда орун алган жана коркуу менен коштолгон терс ойлордон келип чыкканын билесиңер. Бул ойлордон акылыңарды тазалаганыңарда айыгаарыңарды түшүнөсүңөр. Андыктан түпкү туюмуңардагы айыктырууга себеп болгон күчкө кайрылгыла. Аны эбегейсиз күчүн жана акылын көптөгөн жагдайларда айыктыра ала турган жөндөмүн эсиңерге салгыла. Бул чындыктардын үстүнөн ой жүгүрткөн сайын коркуу сезимиңер жоголо баштайт. Чындыктардын бул жыйындысы ката ишенимдер менен күрөшүп, көп учурда аларды жеңет. Айыгаарыңарды билген кезиңерде шүгүр кылгыла. Бир аз убакыт өткөндөн кийин көңүлүңөрдү жаңы каалоолорго топтогонго чейин кыйынчылыктан алыс болгула. Жагымсыз жагдайларга күч сарптоодон баш тарткыла жана аларды оңолтууга болбойт деп бир саамга да ойлобогула. Акылдын мындай мамилеси аң сезим менен түпкү туюмдун гармониялуу айкалышын камсыздайт жана айыктырууга себеп болгон күчтү пайда болушуна шарт түзөт. Бакшылык деген эмне да? Көмүскө ишеним деген эмне? Бакшы бул өзү колдонгон күчтөр жөнүндө эч кандай чыныгы илимий түшүнүгү болбой туруп айыктырган киши. Бул киши өзүн өзгөчө жөндөмгө ээ деп айтып, бейтаптын ага жана анын сыйкырдуу күчтөрүнө болгон көмүскө ишениминин натыйжасында кандайдыр жыйынтыкка келиши мүмкүн. Дүйнөнүн көп жерлеринде элдик табыптар бейтаптарга бийлеп, бакшылык кылып, рухтарга кылган дубалары менен күрөшөт. Бир киши атайын ритуалдык кийим кийип, ыйык жыпар жыттуу зат төгүп же шам жагып, же шыпалуу чөптөрдүн аралашмасын ичип айыгышы мүмкүн. Оорулууну ыкмага же процесске ишендирген баардык нерсе айыгып кетүү ыктымалдыгын жогорулатат. Коркуу менен тынчсыздануудан арылткан, ишеним менен үмүткө алып барган көптөгөн ыкмалар силерди айыктырууга себеп болот. Көп кишилер өздөрүнүн жеке теориялары жана натыйжаларга алып баргандыктан булар туура жана өз ордунда болушу керек деп ойлошот. Биз жогоруда айтып өткөндөй, бул туура болушу мүмкүн эмес. Көмүскө ишеним кандай иштээрин билүү үчүн швейцариялык дарыгер Франц Антон Месмер жөнүндө эмнелерди айтканыбызды эстейли. Ал 1776 жылы оорулардын денесинде магниттерди айлантуу аркылуу көптөгөн дарылоо процесстерин жүргүзгөнүн айтты. Анан магниттерди таштап салып, колун оорулуунун денесине бир аз айландыра баштады. Бул да ишке жарады. Бул жаңы процедуранын ийгилигин түшүндүрүү үчүн Месмер жаныбарлардын магнетизм теориясын иштеп чыккан. Анын айтымында бул бүт жер жүзүн каптаган бирок кишинин организминде активдүү болгон суюктук. Ал бул магниттик суюктук анын колдору аркылуу оорулуунун денесине өтөөрүн жана жаныбарлардын магнетизминин өтүшү ооруларды айыктырарын айткан. Эл ага ишенип чуркап келишкен. Мунун натыйжасында көптөгөн кеселдер айыгып кеткендиги айтылат. Месмер Парижге көчүп кеткен. Ал жерде мамлекет Месмердин дарылоо ыкмаларын иликтөө үчүн комиссия түзгөн. Комиссия мүчөлөрүнүн арасында кадыр барктуу докторлор, Илимдер академиясынын мүчөлөрү бар эле. Бенджамин Франклин да ошол комиссиянын мүчөлөрүнүн бири болгон. Текшерүүдөн кийин комиссия Месмер ооруларды айыктырганын тастыктады. Бирок магниттик суюктук теориясын негиздөө үчүн эч кандай далил жок болчу. Натыйжалар бейтаптардын элестөөсүнө байланыштуу болгон. Андан көп өтпөй Месмер сүргүнгө айдалган. Ал 1815 жылы каза болгон. Көп өтпөй Англиянын Манчестер шаарынан келген доктор Джеймс Брейд
магниттик суюктуктун месмердин ооруларды айыктырганына эч кандай тиешеси жок экенин далилдемекчи болот. Доктор Брейт бейтаптар сунуш жолу менен гипноздук уйкуга кетээрин аныктаган. Алар гипноздук транс абалында жүргөндө месмер жаныбарлардын магнетизм менен байланыштырган көптөгөн таңкаларлык натыйжаларга жетише алган. Бул даарылоонун баары бейтаптардагы активдүү кыялдануу күчүнүн болгону жана түпкү туюмдарындагы ден соолукта болом деген ишенимдин натыйжасында жараткан шипа бергенин оңой эле көрө аласыз. Муну көмүскө ишеним деп айтууга да болот. Анткени бейтаптар да практиктер да даарылоонун кандай жүргөнүн түшүнө алышкан эмес. Акылыңар жаман эмес. Табиятты эч бир мыйзамы жаман эмес. Эң башкысы табияттагы физикалык мыйзамдарды кандай колдонгонуңар. Бардык жерде адамдар коргоо, айыктыруу жана дем берүү үчүн акылыңарды колдонгула. Ар бир 10 айда силердин денеңер жаңыланат. Ойлоруңарды өзгөртүү жана алардын өзгөрүшүнө жол берүү менен денеңерди өзгөрүшүнө себеп болгула. Түпкү туюм бир идеяны кабыл алганда, биринчиден аны менен алек болот, экинчиден аны ишке ашышына себепчи болот. Жеке ишеним жана анын мааниси. Инсандын субъективдүү акыл эси же түпкү туюму башка бир кишинин сунушуна реакция көрсөткөндөй эле өзүнүн объективдүү акыл эсин же аң сезиминин кийлигишүүсүнө дагы өтө сергек мамиле жасайт. Объективдүү ишенимиңер кандай болсо болсун, активдүү же пассивдүү түрдө эгер силер өзүңөрдүн ишенимиңердин болгонун ойлосоңор, анда силердин түпкү туюмуңар ошол сунуш менен башкарылат жана каалооңордун ишке ашуусуна себеп болот. Психикалык айыктырууда керек болгон ишеним толугу менен субъективдүү болот. Буга жетүүнүн жолу объективдүү акыл эстин же түпкү туюм тараптагы активдүү каршылыкты токтотуу. Дененин эффективдүү айыгуусу үчүн албетте бир тараптан аң сезимдин, экинчи тараптан түпкү туюмдун ишенимди толук кабыл ала турган абалда болгону эң жакшы. Бирок бул дайыма эле зарыл эмес. Акылыңарды жана денеңерди эс алдырып, мемире уктап калуу менен кабыл алуу тенденциясын өөрчүтө аласыңар. Уйкунун бул абалында пассивдүүлүгүңөр субъективдүү таасирлерге алсыз болуп калат. Бир жолу бир киши минтип сурады. Психолог мени кантип айыктырат? Мага оору катары мындай нерсенин болбогонун айтканда, мен анын бир да сөзүнө ишенген жокмун. Менин психология менен ойноп жатат деп ойлогом. Бирок акыры жакшы болуп калдым. Мунун себеби кайда? Мен бул жигитке айтканымдай, мунун жандырмагы абдан жөнөкөй. Жубатуучу сөздөр менен ынандырып, ага такыр сүйлөбөй, эч нерсе ойлобой таптакыр пассивдүү абалга өтүү керектигин айтышкан. Жарым саат бою психолог акырын, тынч жана үзгүлтүксүз түрдө бул адам эң сонун ден соолукка, тынчтыкка, уйкуга жана жыргалчылыкка жете турганын кайталаган. Жарым сааттан кийин адам өзүнө абдан жеңил сезип, ден соолугу калыбына келе баштаган. Бул жерде бейтаптын даарылоо учурундагы пассивдүүлүгүнүн натыйжасында субъективдүү ишеним пайда болуп, адамдын өксүгү жок ден соолугу үчүн сунуштары анын түпкү туюмуна жеткирилгенин көрөбүз. Ал кезде эки субъективдүү акыл эс шайкеш келген. Эгерде ал киши табыптын күчүнө жана теориясынын тууралыгына ишенүүсүн ачыкка чыгарса, анда булар каршы реакция көрсөтүшмөк. Психологдун ыкмасына катуу тоскоолдук түзүлмөк же балким таптакыр натыйжасыз болмок. Бирок бул уктоо абалында аң сезимдин каршылыгы абдан аз болгон. Бейтаптын түпкү туюму психологдун сунуштарына ачык болгон. Ал бул сунуштарга ылайык өз функцияларын улантып, акыры айыга баштаган. Дистанциялык даарылоонун мааниси. Нью-Йорктогу апаңыз катуу ооруп жатканын Лос-Анджелесте жашап жүргөндө билдиңиз дейли. Сиз биринчи кезекте үйдөн же жумуштан чыгып ага барууну ойлошуңуз мүмкүн. Бирок бул мүмкүн эмес болсочу. Апаңыздын сакайып кетишине өзүңүздүн ишенимиңиздин күчүн тартуулай албай, үмүтүңүздү үзүп коет белеңиз. Жок, өзүңүз анын жанында болбосоңуз дагы кылган дубаңыз апаңызга жетмек. Шипаага себеп боло турган нерсе бул дуба. Дубанын мындай чыгармачыл мыйзамы сизге кызмат кылат. Сиз эмне кылышыңыз керек? Өзүңүздүн ой жүгүртүүңүздө ден соолук жана гармония жөнүндө ички аң сезимди пайда кылууңуз абзел. Бул ички туюм түпкү туюм аркылуу кудурети чексиз затка жеткирилип, энеңизге өз таасирин көрсөтөт. Сиздин ден соолук, жандуулук жана жеткилеңдик жөнүндөгү ойлоруңуз бул бир универсалдуу субъективдүү акыл аркылуу иштейт. Алар эненин организминин айыгуусу катары көрүнгөн жашоонун субъективдүү тарабындагы мыйзамдын активдешүүсүнө себепчи болот. Акыл принцибинде убакыт же мейкиндик жок. Ошол эле акыл
энеңиз жана сиз аркылуу иштейт. Кайда экениңиз маанилүү эмес. Чындыгында дистанттык терапияга каршы жакын терапия деген нерсе жок. Анткени универсалдуулук ар дайым жана баардык жерде даяр. Сиз ойлорду жөнөтүүгө же ойду кармоого аракет кылып жаткан жоксуз. Сиздин дубаңыз, ойдун аң сезимдүү кыймылы. Бул ден соолук, бейпилдик жана эс алуу менен байланышкан сапаттар аң сезимге барганда дубага айланып, апаңызга таасирин көрсөтө баштайт. Төмөндө жаңылыш түрдө дистанттык терапия деп аталган шартка мисал келтирилген. Лос-Анджелесте жашаган бир аял Нью-Йорктогу апасында короналдык артерия окклюзиясы, короналдык тромбоз бар экенин билген. Ал апасына бара албайт, бирок ушул сөздөрдү кайра-кайра айта берген. Айыктыруучу зат азыр апамдын жанында. Апамдын денесинин абалы анын психикалык жашоосун чагылдырат. Кудум көлөкөлөр экранда чагылдырылгандай. Экрандагы көрүнүштөрдү өзгөртүү үчүн аларды чагылдырган нерсени өзгөртүү керек экенин билем. Мен азыр оюма апам үчүн жакшылыктын, гармониянын жана кемчиликсиздиктин, ден соолуктун элесин түшүрөм. Апамдын денеси жана анын баардык органдарын жараткан чексиз шифа берүүчү зат учурда анын ар бир атомун азыктандырып, денесинин ар бир клеткасында бейпилдиктин дарыясы агып жатат. Дарыгерлер Кудай тарабынан башкарылат. Апама жардам берүүгө аракет кылган ар бир кишини туура иш кылууга багыттайт. Мен оорунун фундаменталдуу чындык эмес экенин билем. Андай болгондо эч ким айыкмак эмес. Эми чексиз сүйүүнүн, жашоо принцибинин тарабына өтүп жатам. Ынтымак, ден соолук, тынчтык апамдын денесин каптап кетерин билип турам жана ошону каалайм. Бул сөздөрүн күн сайын бир нече жолу кайталайт. Бир нече күндөн кийин апасы кадимкидей жакшы болуп калат. Кызын оюндагы жана кабыл алынган натыйжа кемчиликсиз ишеним менен айкалышып, универсалдуу түпкү туюмдагы чыгармачыл дубанын күчү активдештирилген. Бул эненин денесинде мыкты ден соолук жана гармония катары көрүнгөн. Кызынын апасы жөнүндөгү туура деп эсептеген нерсеси апасынын башынан өткөн окуяда чагылдырылган. Түпкү туюмдун кинетикалык кыймылын бош коюу. Бир психолог досум мага өтө маанилүү бир органда рак клеткаларынын бар экенин биопсия аркылуу анықталганын айтты. Онкологиялык өтө коркунучтуу дарылануунун жолун сунуштады. Досум муну кабыл алганга чейин башкы ыкманы колдонуп көргөн. Ал түн уктаар алдында ар бир клетка, ар бир нерв, ар бир ткань жана орган азыр кудурети чексиз заттын башкаруусунда. Азыр булардын баары жакшы, таза жана кемчиликсиз болуп баратат. Менин бүт денем калыбына келип, ден соолукта жана гармонияда жашарууда, дечү. Бир айдын ичинде ал толугу менен айыгып кетти. Тесттер рак клеткалары жок экенин көрсөттү. Мен мындан абдан таасирлендим, бирок ошол эле учурда абдан таң калдым. Мен андан бул сөздөрдү эмне үчүн уктаар алдында кайталаганын сурадым. Түпкү туюмдун кинетикалык кыймылы белгилүү бир багытта бара баштагандан кийин уйку учурунда дагы айланып турат. Ошон үчүн уктаар алдында түпкү туюмда иштей турган пайдалуу нерсени сунуштоо абдан маанилүү деди. Бул абдан акылман жооп болду. Ошол эле учурда гармония жана мыкты ден соолук жөнүндө ойлонуп жатканда абал тууралуу айтылбаганына көңүл буруңуз. Өзгөчө уктаар алдында ооруларыңыз жөнүндө айтпаңыз жана алардын атын атабаңыз деп катуу кеңеш берем. Алар күч алган бир гана нерсе бул сиздин кызыгууңуз жана коркууңуз. Биз жогоруда айткан психолог сыяктуу психикалык хирург болуңуз. Ошентип дарактан куурап калган бутактар буталгандай жашооңордон кыйынчылыктар да жок кылынат. Башка жагынан алып караганда, эгер сиз өзүңүздүн ооруңуз менен анын жишаандарын атап айтып жатсаңыз, анда алардын сизге үстөмдүк кылуусуна мүмкүнчүлүк берген болосуз. Сиз түпкү туюңуздагы айыгууга себеп болгон дубанын күчүн ачкан кинетикалык кыймылга бөгөт коесуз. Анын үстүнө өз акылыңыздын мыйзамы боюнча сиз ойлогон нерселер дуба катары кабыл алынышы мүмкүн. Акылыңызды жашоонун улуу чындыктарына толтуруп сүйүүнүн жыргалында жүрүңүз. Эске аларлык баалуу пикирлер. Биринчи, эмнелердин айыгууга себепчи болорун билип алыңыз. Биздин түпкү туюңубузга берилген туура көрсөтмөлөр дуба катары кабыл алынып айыгууга себеп болот. Экинчи, талаптарыңызды жана каалоолоруңузду түпкү туюңуңузга жеткирүү үчүн так планды иштеп чыгууңуз керек. Үчүнчү, талап кылынган натыйжаны элестетиңиз жана анын реалдуулугун сезиңиз. Анын ыкластуулук менен аткарыңыз. Ошондо натыйжага жетесиз. Төртүнчү,
Сиздин ишенимиңиз кандай күчкө ээ экенин билиңиз. Ишеним сиздин акылыңызда жана жүрөгүңүздө болоорун, бул ишеним аркылуу шыпа табаарыңызды билиңиз. 5. Ооруга же зыян келтире турган нерсеге ишенүүнү көзөмөлгө албасаңыз, сизге зыян берет. Эң сонун ден соолукка, байлыкка, тынчтыкка, гүлдөп өнүгүүгө жана жаратуучунун жетекчилигине ишениңиз. 6. Сиз адат кылып алган улуу жана асыл ойлор чоң иштерге айланат. 7. Тилеген тилектериңизди ишке ашырыңыз. Белгилүү бир планды, идеяны же психикалык элести тандаңыз. Бул идеялар менен акыл эс жана эмоциялык жактан бир бүтүн болуңуз. Психикалык мамилеңиздин бекем кармансаңыз, каалооңуз орундалат. 8. Муну эч качан унутпаңыз. Эгер сиз чындап эле айыгууну кааласаңыз, аң сезимиңиздин жана түпкү туюңуздун кандай иштээрин билүү менен кудурети чексиз затка ишенүү менен жете аласыз. Ишеним дуба менен келет. Уктап жатканда аң сезим менен түпкү туюмдун ортосунда жүрүүчү конфликттерден алыс болуңуз. Ошондой эле уктаар алдында тилегиңиздин орундалышын кайра-кайра кыялданыңыз. Бейпилдикте уктап, эң сонун маанайда ойгонуңуз.